эколога болуш үчүн бул чын дилиңден биздин жаратылышты сүйүш керек. Мынантип көчөдөн баратсаң, бирөө мусор ыргытса, ушуга жүрөгүң ооруш керек. Ай, калдыкты эмне чыштап атат бул деп. Тетиги урнага чыштабай, минтип чыштаса, өрт болуп атса, анан түтүн чыгып атса, кадимкидей жүрөгүң ооруп, ошо жаратылышка бооруң ооруп, жейсең, ошону орусча призвание деп коет. Министрлик тарабынан көптөгөн иштер аткарылып жатат. Бизде контролдоо функциясы да бар. Бул функция менен биздин инспекторлор жеринде көптөгөн жумушту алып барышат. Ошол эле от казандардын фильтрлери, ошондой эле жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте тряпкаларды, ошондой эле синтетикалык каражаттарды, машиналардын дөңгөлөктөрүнүн калдыктарын отко жакпоо тууралуу профилактикалык иштерди, ошондой эле автоунаалардан чыккан түтүндөрдүн зыяндуулугун азайтуу максатында рейдтерди өткөрүп турушат. Норма деген 50%, ал нормага жеткен жок, 20% көрсөттү. Уже нарушение. Норма 50%. Стартовала наша акция «Дешил Мораз». В прошлом году мы поставили себе цель озеленить Кыргызстан. Было высажено 8 миллионов 130 тысяч саженцев. Мы перевыполнили план. В этом году Кабинет министров план 7 миллионов, но мы надеемся этот план тоже перевыполнить. Леса Кыргызстана – это наши легкие, в связи с чем необходимо увеличить площадь лесов. Над этим мы активно работаем, а также подключаем экоактивистов. Биздин кесип жаратылыштыгына коргоостон биз Баткен облусты чегаралар менен байланыш болгондугубузга байланыштуу чегарадагы салымыбыз күчтүү. Биздин милдет ана деле браконьер кармап алып, тиги төлөп, минт деген биздин милдет элден мурун түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. В свете сегодняшних реалий, в свете изменения климата, охрана водных ресурсов Кыргызстана стоит на первом месте. А охрана водных ресурсов – это означает охрана не только воды, но и биоразнообразия Кыргызстана, биосферы, флоры и фауны. Well, the first of all is that we have to reduce our consumption of plastic products. We should opt, all of us, for more reusable dishes and bottles and stop using single-use plastic bags, such as plastic bags or containers. And we must encourage the use of sustainable materials that are more environmentally friendly and can be recycled. The second important measure is to promote waste management practices. Plastic waste should be properly disposed of and recycled. And we should actively support programs that focus on plastic collection and recycling, while also educate population about how they can better deal with their waste. And the third, and perhaps most important one, is education. If we're all aware of these challenges and we're all aware of the opportunities for alternative actions, then we can change our behaviors. And we need to not just raise awareness, but also motivate individuals and create incentives to participate in these solutions to pollution. Көбүнчө эл менен тыгыз биз байланышта иштешебиз. Кайсы жерде суулар төгүлүп атса, булганып атса,
топырактарыбыз булганып атса, абаларыбыз булганып, жанагы байнялар жагылып атат. Ошонун анализдерин баарын бизден изилденип чыгарылып, андан ары экологиялык техникалык көзөмөл кызматына жиберебиз. Алар туруктуу өздөрүнүн иштерин андан ары алып барып, жарандар менен иштешет да. Бул жумушка акча үчүн келбейт. Анткени 2022-жылы билесиздер, биздин зарплата аябай кичинекей болчу. Ага карабастан бул экологияны бүткөн адистер, химия жагын бүткөн адистер кызыгат. Кыргызстандын кооз жаратылышын, бай биотүрдүүлүгүн жана айлана чөйрөсүн коргоого татыктуу салым кошкон жана өз өмүрүн ушул ишке арнаган кесиптештерге ыраазычылык билдирем. Сиздерге бакыт, бакубатчылык жана ийгилик каалайм. Сиздерди дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мы со своей стороны гражданского общества, бизнес-сообщества, волонтерского сообщества верим в вас и, конечно же, готовы предложить свою помощь и свой профессионализм, чтобы вместе сохранить наш Кыргызстан чистым. С праздником вас! Желаю каждому профессионального, личностного роста, благополучия семейного и сплоченности, взаимопонимания в коллективе и очень хороших проектов, чтобы ваше министерство стало одним из передовых министерств в нашей стране. Курчап турган чөйрөнү коргоо, татыктуу салым кошкон жана өмүрүн ушул асыл ишке арнаган кесиптештерге жана жаратылышка кайдыгер карабаган активист жарандарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Урматтуу кесиптештер, сиздерге чын жүрөктөн ден соолугуңуз, ишиңиздерге ийгилик жана республикалык уникалдуу жаратылыш байлыгын коргоо боюнча бардык пландарыбызды ишке ашырышын каалайм. Сиздер менен чогуу мына иш жүргүзүп атабыз. Ошол эле жашыл номерлер боюнча, жашыл техпаспорттор боюнча, ошол эле жанагы биздин бүгүнкү күнү министрликтин текшерүү механизмин дагы жакшыртуу баатында, ошол эле билесиздер, ушул атайын төраганын астында совет түзүлдү, ушул сиздер менен чогуу иштейли, чогуу мыйзамдарды алып барайлы деген жана өзүңүздөрдүн да бир топ жакшы мыйзамдарыңыздар келип атат. Эгерде ушул мыйзамдарды биз тез арада чогуу биргеликте кабыл алсак, анда албетте бүгүнкү күнү ушул биздин жаратылышыбыздын жалпы мамлекетибиздин, жалпы ушул элибиздин жашоо турмушуна түздөн-түз тие турган жана жакшырта турган жакшы механизмдерди кабыл алабыз. Айтор ушул биз келечекте биздин мамлекетибиз жана ошондой эле анын ичинде Бишкек шаарыбыз жашыл шаарга реалдуу түрдө айлана турган ошо жакшы ниетибиз бар, ошону бирге ишке ашырабыз деп турабыз. На сегодняшний день одной из самых актуальных тем для нас является тема экологии. Мы все озабочены будущим нашей планеты, будущим нашей страны, будущим нашей экологии. От себя лично, от имени Бакайбанка, я хочу сегодня поздравить всех еще раз со Всемирным днем охраны окружающей среды. Мен бүгүнкү күнү ушу жаратылыш министрлигин, экологдорду, ушу экосистемада иштеген биздин кызматкерлерди баарын куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Жогорку кеңеш тарабынын атынан жана биздин ушул агрардык саясат, суу, экология комитетинин атынан дагы ушу баардык биздин кызматкерлерди куттуктап, иштерине ийгилик каалап, жакшылыктарды каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Дорогие коллеги, в этот день хочу пожелать всем защитникам природы, экологам, активистам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде, энергии и оптимизма. Экология күнү менен сиздерди куттуктайм. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Баарыңыздарга ден соолук. Ушу Кыргыз эли, Кыргызстандын экологиясы таза өнүгүүгө баарыңыздардын ушу салым кошконуңуздарга сиздерге сураныч да, ошондой айтканда. Сиздерге баарыңыздарды куттуктап, ден соолук болуңуздар. Урматтуу менин кесиптештерим, келе жаткан 5-июндагы кесиптик майрамыңар менен куттуктайм. Сиздерге ден соолук, дайым иштериңизге ийгиликтер болсун. Жетишпэендикти унуталы, бири-бирибизге
майрамыбыз менен куттуктап бири-бирибизге ден соолук каалайлы. Баш аман болсун, ден соолук болсун. Калган мына оорулардын баары нефтен болуп атат. Нервничать этпей, татмакай жакшы иштейли, кесиптештер. Министерство аябай албан иштерди алып келатат. Көп жактан Кыргызстандын авторитетин эл аралык деңгээлде көтөрдүңүздөр. Ошону менен бирге сиздердин алдыңыздарда дагы чоң иштер, милдеттер турат. Мен сиздерге алдыда чоң ийгиликтерди каалаймын. Чын ден соолук каалаймын. Үй бүлөңүздөрдү бакыт каалаймын. Жана жумушуңар элибизге, планетабызга бир гана жакшылыктарын алып келсин деп тилейм. Ош Жалбат регионалдык башкармалыгынын жалпы жамаатынын жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Таза, акыбат айлана чөйрөнү камсыз кылуу үчүн болгон мээнетибиз жана үмүтүбүз акталсын. Бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү менен